Assalamu алейкум, урматтуу New TV патруль программасынын көрүүчүлөрү. Өткөн жума аралыгында тартип сакчылары менен биргеликте жүрүп даярдалган айрым жарандардын коомдук тартипти жана жол кыймылдын эрежелерин бузган фактылары боюнча баяныбызды баштайбыз. Жайыл акең Алабукадан болот да? Жайыл чоңото деп коеюн. Алабукадан келди. Мен ушун Алабукадан келген бир тарыктуу окуп айтканбыз. Бишкек базар деле окуп калды. Жайыл Биздин чыгармачыл топ Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери менен биргеликте Кара Балта шаарынын көчөлөрүндөгү иш чарага катышып келди. Бул Бастион. Ассаламу алейкум. Тартып атам сизди эскертип коеюн. Иш чара учурунда жол сакчылары бир багытка гана айдоого мүмкүн болгон Турар Кожомбердиев атындагы борбордук көчөнүн боюна турушуп, жол белгиге баш ийбей кирип келген унаалардын айдоочуларын токтотуп, айып пулдун протоколдорун түзүп берип жатты. Hiçbirine yol veriyor durmuyor. Deniz atmışlar. Da kana sorun yok. Bir taraf, bir bakıp tanıyın. Tamam. Bakıyoruz bak. Nakti gördün mü? Kaçtan ayrıldınız? Bu nereden mi? 10'ga o? 3-18 birde yol veriyor. 10'ga ayrılan olmadı. Anı ayrılgandan keyin 3 birde yol veriyor. Öyle aydan olmadı. Birinchi o'rinda yol belgileri eller alqa bo'lganda yerda birdek. Jan bir. Ama naklıkta vuruldu bu değil mi? Arkadan girip gittiğinde naklı bayağı oldu. 30 gün içinde 30 şöyle olsa penyası olur. Razvorat oldu. Assalamu aleykum. Qaysi ne oluyor? Негизинен Кожомбердиев көчөсү коомдук транспортторго гана эки жактуу багытта жүрүүгө мүмкүн. Бирок айрымдары тыюу салынган жол белгисин байкабай калып кирип келсе, дагы бири ушул аймакта жашагандыктан узун жолду кыскартып кирип жатышканын айтып жатты. Квитанциямен çok büyük компьютерге түшөт да. Ne görüyorsun? Bunu tutan aldırma ben. Yok, jara çıkıyor. Özünde kalır tutansa. Üstte kalır. Prava üstte kalır.
oldu? Bölük boyunca 123 береді. Бірінші бөлігі бойынша. Пункт 3 промот, осындай 1000 сом айып төлеп аласыз. Айдоочу бөлік түп бар жоқ. Өз кайра қайтарылады азыр. 35-інде Росбанкқа төлеп қойсыз. Росбанкқа төлеп Ассалаумалейкум, съемка жүрді, ескертіп қояйын, иә, сізге. Şimdi hatta berge үйге кіріш керек эле. Биринчи класстан имею право. Башқа жолыңыз алыс болып қалады ошондо. Алыс болуп калат. Өтө шашып бараткан. Ал эми Орусиянын мамлекеттик номерлери тагылган капталкы айнектери караңгылатылган бул ВАЗ-2107 унаасы жол сакчыларынын токтотуу белгисине баш ийбей өтүп, жакын жердеги соода жайынын короосуна барып токтоду. Кирип светін өчүрүп алды ишине. Эмне кыласың сен муну кирип алганды? Токтобой кеткен айдоочу 2019 жылдан баштап күчүнө кирген жол кыймылынын эрежелерине тиешелүү мыйзамдарды кунт коюп окуп чыкканы байкалып турат. Анткени жаңы мыйзамдарга ылайык караңгылатылган айнектерди көзөмөлдөө жол сакчыларынын эмес, транспортчулардын милдети болуп калган. Бирок 07-нин ээси ошол маалдагы иш-чарага Унаа жана жолдор министрлигинен да өкүл катышып жатканын эске албады көрүнөт. Ошентип, Жигулинин айдоочусу аны токтоткондор басып баргычакты жакын жердеги имараттын ичине кирип, эшигин ичинен бекитип, жарыгын өчүрүп, караңгы бөлмөгө жашынып чыкпай койду. Тонировкага протокол түзмөкчү болгон транспортчу менен жол сакчысы караңгылыкты сүйгөн айдоочуга чара көрө албай кайра кетти. Себеби мыйзамга ылайык башка бирөөнүн менчик имараттына анын кожоюнунун макулдугусуз же тиешелүү уруксат кагаздарсыз милиция кызматкерлери кирүүгө болбойт. Ел, маскамы? Эжеден сурасаңар, мен жол ката тажатып келатат. Бул видеону күбө мастыкка шектелген айдоочу көчөдө унаасын башкарып баратканын байкап, чөнтөк телефонуна тарткан. Маза Демия унаасындагылар өздөрүн адаттан тыш алып, жол кыймылынын башка катышуучуларына коркунуч жаратып айдап баратышкандыгын байкаган күбө 102-ге чалып мастыкка шектелген адам руль башкарып бараткандыгы боюнча маалымат берген. Жана ошол эле учурларда патрулдук унаа менен бараткан кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлерине да маалымдаган. Мен маскамы. Sonra kaydadı. Kan beri karap koyç bırak. Tintip koyalım деп kıykırgan sen de hazır he? Ya. Кандай түйүп кой? Men kanda öyle mına men de yece oturak mına sop boso baro sop boso. Çoңуз не прав Görü olga barın görü olga. сказал тебе. Мынаки ГАИ сотрудниктери ППСтер келип токтотуп разбор салган болду. Токтотуп ортого салып. Бекбуш. Сила принять этип салып.
Жолдан бері келдің бе, Тұран? Телевидение кимден? Патрулдук унаадагы кайгоолчулар күбө айткан билдирүү менен көз алдында бараткан демиодогуларды токтотуп, биздин чыгармачыл топту жана жол сакчыларын чакырткан. Шопокко Фрунзе келе аласыңчы, Шопокко Фрунзеге эртерээк. Биз келген маалда кызуу абалында болушу мүмкүн делинген Мазданын айдоочусу менен жүргүнчүсүн кайгоолчулар Шопоков жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерден кармап, жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоочуларды күтүп турушкан экен. Шектүүлөр кайгоолчуларга карата дооматтарын коюп, бизди кармоого укуңар жок. Биздин унаа айдап келатканыбызды далилдеген фото-видеоңор барбы дешип кетип калууга ниеттенип жатышыптыр. Токтотмуңуздарбы? Жок. Биз мындай келатсак бирөө айтып калды да. Бул Москва токтоп калды да. Бизге утпай. Азыр эмне? Гайга бересиңерби? Байке, снимай. Видео фиксация. Опять нет. Да, видео алып келчи. Видео алып келчи эмес, Байке. Сен Байке. Ошонун баарын көрсөт. Ошонун баарын көрсөтпү? Базарың нет. Аркаңардан келет атат. Байке, сен сотту көрсөт. Азыр эмеспи? Мен артындамын, мен маскмын. Байке, Маскмын сотту көрсөт. Базарың нет. Мен артындамын. Базар нет. Жас номердичи. Жас номер. Мен да айтам месач. Мен да жалоба жазам месач. Жазбайсың. И фамилия. Мен мас. Хорошо, жаз. Байке, слезы. Принеси документы. Атылгемсен. Шопокко кайсы? Шопокко Иван. Кандай эмнеге? Мен көрсөтөт. Ай жибериңизчи. Бухаранын алды. Бухаранын алдында. Атылгемсен. 3000 сом сарса. Мен берейин мага. Сага 3000 сом сарса. Бухарага. Боюш. Жалпы күндү. Абды Маджитов, оğlu Уралбек, да? Иван Ильич, докажи вот это. Меса иштеген жок, Байке. Не, просто докажи. Баарын докажи. Артыңардан келдик биз. Бирөөгө айтып атат, бул машина мас экендир. Байке, жолсу өзүң жооп бересиң. Сага азына гай Ай, кетат эмес. Коюн. Тиле туруптурмакчымын. Коюйсуң, Байке. Көп өтпөй жол сакчылары жана буга чейин 102-ге кабар берген күбө демиодогулар токтотулган дарекке жетип келишти. Камерага тартып келип. Ал келтамыз. Бизге айтсын жерден биз токтотуп бердик. Анын ичине Клиенти дагы бар анын ичинде. Койкөдө иштеп турган. Таксист го дейм. ал демек Документ эч ким жок. Кыз айдап кеткен кыз айдап кетти. Ошо айдап мынеттер кимди калмадыңар? Ошону айдап кетти. Жок. Бул мен жанымда отуруп камераны көрсөтүп берсин мен. Бул айдап келаткан доказать эткиле анда. Деди байке. Доказать этип көрөсүз. Барбы факт? Акыз. Бетин көрпөс, бет. Анапиев, Алмамбет. Өзүм не болсойдум байке? Бүкем бөлө. Бүкем бөлөсөйдүң бе? Налогыйда экен, налогый. Аламединский налогыйда экен. Кой алмыз, брат. Эксперт. Сен адаштырбак, акты. Удостоверение көрсөттүң азыр эле. Аты жөнү ким экен? Барбы доказательство барбы? Доказательство? Барбы? Доказательство болсо бетиң ачтан. Жок, кана барбы?
Жок ана сүйлөбөдү анда. Бошотконун айтып атам. Жок, жокпу, жок сүйлөбөдү анда. Жок болсо негизи мындай да, по факту сүйлөш керек да. По факту. Калп эле тияк, маяк. Мындай тигине деген андай болбойт. Айдап келген жоксуң, аркасынан түштүм. Жок, мени көрдүңбү? Аркасынан түштүм. Ана эмне сүйлөп атам? Айтып атам. Жок, мен сүйлөп атамбы? Сүйлөп аткан жок, мен айтып атам мен. Ана эмне айтып атам? Так, байке. Мен Алматыга ылдый. Ушул алабыз, ушулбайсызбы? Жок. Сиз суроо жок. Видеону көрсөт. Видеону көрсөтчү. Жок, ушулбу, ушулбайсызбы? Сен мага маргайт деп токто дедиң. Жок, ушулбу, Токто дедиң, э? Жок, Мен токтосом түш биле, эмне жол бербей атасың? Видеону көрсөтчү. Видеону көрсөтчү. Хорошо. Хорошо. ушулбай. Хорошо. Видеону көрсөтчү. Ал, Ал условно. Пускай он закажет. Маргай деди ток. Мен Алматыгадан оңго кайрылып келатсам, тиги вокзалга жетпей маргайт этет машина. Кандай машина? Мазда демиyor. Анан жаным карасам токто дейт. Мостон өтүп туруп токтосом маска. Маска не, сен маскенсиң деп анан кийин сразу эле милицияларга чалып атып. Анан келатканда жолдон инспекторлор чыгып калды. Ошолор токтоп туруп айттым, маска кетип атат, мага токто дейт. Мага жол бербедиң, анан тигинтем, мынтем деле өкүрүп аткам терезеден чыгып алыпчы. Ошол. Курал. Кандай туттурчу? Кандай туттурчу? Çok mu doğdun ya? Bu prez mi sen? Neyse ne tutsan? Sen bu prez sen. Neyse al düşünüyorsun. Куда се не мрси коч? Mesela tutmuyor yok mu? Mesela işte. мен сага айтып атам азыр, административный штраф. Жаздырып алсın, бeni жаздырып alsın. Нет, жазылуысы емес. Госслужащий. Ким? Он обязан. Боже, тут тайна. Тур емес. Куралы. Куралы. Қарсаң керек. Күшем жаздырсын. Жазсаң да olur. Тұрсаң бияққа. Білгесін. Қолың тартып отыр. Удостоверение көрсет. Қолың тартып отыр. Көрсетсін. Білгесін. Қандай сен налоговый көшмесең? Арыз айтып келмесең, кім ақы береді? Кім ақы берді отыр? Не көрсет. Мен удостың керек. Мен при исполнении мене. Мен при исполнении мене. Эй, гиберолог! Там кулма. Жок, при исполнении эмне? Гиб при. Там кулма. Мен окуйм. Там кулма. Кийинчерээк милицияга каршылык көрсөткөндөр Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Ошол маалдарда Мазданын салонунда жүргүнчү болуп келаткан жигит чөнтөк телефону жоголгонун айтып, милиция кызматкерлери алып койду деген пикирин айтып жатты. Жок, берсең. Брат, анда жүр деген болбойт, сал. Мен телефонум анын жок деп туруп калмапты эле. Пойдем, зайдем, жалости. Пойдем, зайдем. Кетип атат куду. Кетип атат. Эмне? Открой. Пойдем, Ичинде киши жокто бирөө алып. Пойдем, зайдем. Бирөө өчүрүп коюп атат, азырчы алып туруп өчүрүп коюп атат. Мына камера ким? Нүйтеги ким? Эмне болду? Эмнеңиз жоголуп Мынакей. Мен могу номерге жоготтум. Өчүрүп туруп, мына карасаңар. Азыр өчүрүп коюп атат. Мына карасаңар. Жок, эми коюп тур, командир. Оойлы чогуу. Алло. Ким бул? Ушул учурдан кошумчалай кетсек, милициялар алып алды делинген чөнтөк телефон кийинчерээк табылган. Ал телефон Мазданын салонунда чогуу келаткан кызда кеткендигин дал ошол Нурсултан аттуу жигит бизге эртеси күнү телефон аркылуу кабарлады. Ошондой эле мастыгы менен сүйлөп койгон орой сөздөр үчүн кечирим сурап, Ала Мүдөн райондук салык кызматында иштебей тургандыгын кошумчалаган.
Ошол күнкү окуянын эмне менен аяктаганына кайрылып келсек, аларды милициянын бөлмөсүнө алып киришип, жол сакчылары айдоочунун өздүгүн аныктап, ага карата протокол толтурмай болушат. Телефон үчүн сиз жооп бересиз. Байке. Нүтүбү жооп берет, мен ушуну Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин 128-беренесинин 1-пунктуна ылайык мастыкка шектелген айдоочу наркологиялык борборго жеткирилип, спирт ичимдигин ичкендиги аныкталса 17.500 сомдук айып пулга жыгылмак. Бирок бул айдоочу наркологияга баруудан баш тарткандыгы үчүн 5.500 сомдук айып пул төлөмөй болду. Себеби ушул эле берененин 3-пунктунда айдоочунун же транспорт каражатын башкаруучу адамдын белгиленген тартипке ылайык анын мастыгын текшерип кароодон өтүүсүнөн баш тартуусу 3-категориядагы айып пул салууга алып келет деп жазылып турат. Демек, мыйзамды жакшы окуп түшүнгөн ар бир эле айдоочу мас болгон учурда жогорудагы мыйзамга таянып, 17.500 сомдук айыпты автоматтык түрдө 12.000 сомго азайтып, 5.500 сом менен кутулса болот. Ал үчүн мен наркологиялык текшерүүдөн өтүүдөн баш тартам деген сөз эле жетиштүү. Жаңы мыйзамда жазылган шумдуктар ушун менен эле бүтүп калбайт. Буга чейин спирт ичимдигин ичкен айдоочулардын унаалары инспекторлордун башкаруусу менен айып короосуна жеткирилип, айдоочулук күбөлүктөрү убактылуу алынып, соттун чечимине жараша же айып төлөп, же 1 жылга чейин айдоочулук укуктан ажырайт эле. Азыркы мыйзам боюнча айдоочулук күбөлүк да алынбайт, унаасы да алынбайт. Ар бир масты үйүнө чейин жетип алды экен деп артынан акмалоого инспекторлордун да убактысы жок. Биз андан ары 3 саатка жакын тартип сакчыларынын убактысын алып, гумандуу өлкөлөрдүн каражатына жазылган мыйзамдын шарапатынан пайдаланган 2 жигиттин көчүдө калган Демиосунун жанына жакын барып байкоо салып отурдук. Бир маалдарда баягы 2 жигит жана башында кадрда көрүнүп кийин жок болуп кеткен кыз үчөө такси менен келип, унаасын андан ары айдап кетүүгө камынып калды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланган азаматтар кызуу абалында жол чырактын кызыл жарыгына карабай айдап, ИИМдин имаратына канатташ жайгашкан кабат үйлөрдүн короосуна келип токтошту. Мен болсо жөн гана окуяга көз салып, баары эле мыйзамдуу болгонуна дагы бир ирет ынанып, андан ары жолумду улап кете бердим. Сиздерге программаны баяндап айтып берген Ильязбек Балташев болду. Эмки эфирден жолукканча.